Балыкчы Корумду жолунун курулушунда негизги байкоочулар жергиликтүү тургундар. Алар үчүн жаңы жолдун курулушу көптөн күткөн үмүт эле. Жакында эле Темир Сариев журналисттерге жолдун курулушу тууралуу көрсөтүп, бул боюнча кеңири айтып берди. Ушул жолдун чечими болуп, жолду салат дегенде бир топтору кыйкырып чыгышты да. Эмнеге баштап атасың, эмнеге салып атасың, кереги бар беле. Анан экинчиси, акчасы жок болсо кантип баштадың? Акчасын дагы мен кетип атканда ушу долбоорун даярдап, ошо кол койгонго жетишпей калдым, 500 миллион биз ошону чечип койгонбуз. Былтыр балыкчы Корумду жолуну 180 миллионун берген бюджеттен, которуп бергенбиз. Акча да бар болчу. Акчаны тапса да болот. И табыш керек. Бул өкмөттүн милдети, анын иши, табыш керек. Акча жок деп отура берсек, биз 23 жылдан бери бюджет тартыш. Бюджет 23 жылдан бери тартыш. Акча жок деп отура беребиз да. Жок, билекти түрүнүп, иштеп, кошумча булактарды таап, жана айтып кеткен былтыр мына 1 миллиард сом кошумча булактарды таап, биз жергиликтүү жолдорду оңдогонго бердик. Бүгүнкү күндө Балыкчы шаарынын Борбордук көчөсүндөгү жолдун курулушу аяктады. Бул өзгөчө айдоочуларга жакшы шарт түздү. Ысык көлдүктөр Темир Сариевке жолдун курулушу үчүн ыраазычылыгын билдирип, ал турга эми бул жолду темир жол деп атай турганын да жашырышкан жок. Анткени Сариев өкмөт башчы болуп турганда жолдун курулушуна салымы чоң болгон. Мүмкүнчүлүктөр бар, бирок каалоо жок болчу да. Анан ошо каалоо эмес, эрк керек болчу. Ошо эрк менен чечилип, баакы башка бирөөдөн акча таппай бюджеттен чечтик деп атпайбы, мына ошо ийи болду. Анан ошол баакы машина жүргөндө, темир жолдун үстүндө жүргөндөй болосуң да, паровоз кетип бараткандачы. Анан ал дагы бир жагы бар. Анан түшүнгөн кишилер темирдин жолу дейт да, темир салган. Анан тамашалап темир жол деп койгондор бар. Анан ошо темир жолу эмнеге? Ал Темир Аргенбаевич баштап калды да, саясий эрк менен кол коюп, тартынбай. Балыкчи очень рады за то, что сделали нам дорогу, потому что давно не видел город наш такой дороги. И все эти инфраструктура вроде бы налаживается у нас в городе, потому что давно наш город не преображался так. Көчөдө машинада жүрө албай калган. Жакшы эле болду, мына азыр карасаңар мелтиреп турат жолубуз. Рахмат, чоң рахмат. Ушу дагы кичине биздин өзүбүздүн шаарыбызга дагы кичине көңүл болуп койсо болмок. Жолдон бөлөк дагы башка маселелер бар. Ошолорго дагы көңүл бөлсө ошо жакшы болмок. Могу жолго аябай чоң рахмат. Темир Сариевке ыраазыбыз. Камар саты дегенде көп кетчү, жанагы яма кармачыбыз. Анын үстүнө дагы жет жакка чейин чыныкканда жанагыдай бир көрүп убакта жетчүбүз да, буйта отурупчу. Анан Кудай буюрса азыр жакшы. Буга чейин жолдун абалы күн сайын начарлаган. Кээ бир жерлерде жыртык тешиктердин көптүгүнөн унаа өтүүгө мүмкүн болбой калган. Ысык көлгө туристтерди алып келүүчү негизги жолдун тамыры ушул болгондуктан анын талапка жооп бербегидей болушу баарынан маанилүү. Бир жыл мурда Темир Сариев өкмөттү жетектеп турганда Балыкчы Корумду жолун бүткөрүүнү демилгелеген. Транспорт министрлиги долбоорду издеп чыгып, тендер өткөрүп, утуп чыккан компания ишти баштаган. Мен гана кеттим да, калган өзгөргөн жок. Ошол эле компания салып атат. Ошол эле тендер бар дейтен, акчанын баары тең даярдалган. Мен айткам, мен ишим ак, өзүм так жүрөм. Бул ишти туура баштадым. Жол бүткөндөн кийин баары тең айтат, ушу туура баштаган экен депчи. Ушу жөн жерден ар түрдүү сөздөр айтылып кетти, бирок мен чыдадым ага да. Чыдап, ушу жол тоскоол боюн салынып бүтсүн, салынып бүткөндөн кийин эл көргөндөн кийин айтат, ай, баягы убагында Сариев премьер болуп турганда убагында башталган жол туура болду деп. Мына ошону азыр буюрса биз жыйынтыгын көрүп атабыз. Дагы бүтө элек, бүткөндөн кийин заңгыраган сонун жол болот. Бирок Балыкчы Корумду жолунун курулушу премьер-министрдин кызматына тең болуп чыга келди. Өкүнүчтүүсү бизге кызматтан кеткендерди күнөөсү бар болсо да жок болсо да каралап чыгаруу күнөмүш адатка айланып калган. Бирок адилеттик үчүн айта кетүүчү жагдай, жолдун башталышына Сариевдин эмгеги зор. Эгерде саясий оюндар болбогондо, балким жол бүгүн аягына чыгып калмак. Сариев инфраструктуранын жакшырышы үчүн чоң тобокелчиликке карабай өзүнүн саясий карьерасын картага коюп ишти баштады. Анын тендерге Кытай тараптын кызыкчылыгын коргоду деп айыпталганы менен иликтөөлөрдөн кийин компания мыйзамдуу түрдө иштеп жатканы ачыкка чыкты. Умный, адекватный, один из кандидатов в президенты, Эльсизды урматтать, сыйлять, анан кийин вам надо было просто позвонить. Вы могли поднять сколько сабель? 5000 заказываете? Гольден. Очень шпакпас, почему вы позволили какой-то команде, какого-то Исаева, не извернуть себя, когда вы были уже на другой роли президента? Элди көтөрүп, анан жол тостуруп, мен ага каршы өзүм күрөшүп келсем, барган жеримде тартипти орнотуп,
элден дагы аткаруу бийлигинен дагы талап кылып атсам, анан жок мени кетирип атат деп айтсам туура эмес болуп калмак да. Кудай буйрса, мынакей эң негизгиси менин актыгым далилденди, өзүңөр көрүп турасыңар, мына жол салынып атат. Баары тең ошол ойдон калды. Тендер да туура өткөн, акчасы да табылды, акчасы да бар эле. Сапаты дагы мына көзөмөлдөп туруш керек. Бир гана ошо Сариевди кетиришти да. Эгер мен болсом тезирээк бүтмөк жол. Мен ачыгын айтып коеюн, бул мактаныч эмес. 2 ай токтоп калды. Мен өзүм келип текшерип, билесиңер, мынакей былтыр ошо иштеп жүргөндө шаардын ичиндагы жерлерге барганда ар бир нерсени тынбай кыдырып, көргөзүп, көзөмөлгө алып иштетип аттык да. Иштесе болот. Мамлекетти көтөрүп кетсе болот. Мактанбай эле, кыйкырбай эле, талапты катуу коюп, тартипти орнотуп, мамлекетти көтөрүп кетсе болот. Жумушчу орундарын түзүп, мына биз жана мамлекеттик ипотекалык компанияны түзгөнбүз. Турак жай чоң программабыз бар эле. Жетиштүү турак жай деген. Муну да кылышыбыз керек. Айыл чарбасында бир топ иштерди кылып, ошонун ичинде жана күнөс кыналарды көбөйтө баштадык. Ошого чоң басым жасап, кредиттерди берип, узак мөөнөттүк кредиттерди бердирип көтөрүп кетсе болот. Ишканаларды аштырып, ар бир районго, ар бир акимге, шаардын мэринен, анан кийин акимдерге талап койгонбуз биз. Жок дегенде бир жылда 10 ишкана ачып турасыңар депчи. Аштырып турасыңар. Өзү ачпайт ал. Барып ошол ишкерлер менен сүйлөшүп, аларга жардам берип. Ал канча деген 1000 деген жумушчу орундары. Мына былтыр жылдын аягында эле 550ге жакын ошондой майда орто ишканалар ачылды да. Ар бирөөндө 10 киши дегенде ошо 5,5 миң кишиге жумушчу орунду түзүлүп атат. Бул 5,5 миң үй бүлөнү багып калат. Темир Сариевдин айланасында канчалаган ушак сөздөр айтылып, саясий интригалар айланганы менен эл чындыкты жакшы билет. Мындай ойлорун эл менен жолукканда жергиликтүү тургундар колунан келе албагандар ушинтип тозо берет. Бул биздин кыргыздарда бардык жерде ушундай боло берет. Ошон үчүн капаланбаңыз. Ушу демилгеңизден жанбай эле, жазбай эле иштей бериңиз. Биз силерди колдойбуз. Сизге ыраазыбыз, көрбөйсүңөр, эми биздикин карабайсың. Аны деле биз түшүнгөнбүз убагында. Баягы эле бут тозмойлор. Отургандар отурат, креслодан жыла албай. Иштеген кишиге ар дайым ушундай бут тозу боло берет. Бул деген жол салган эң чоң сооп. Кудай Таала деле сизге ыраазы болот. Атыңызды калтырып атканыңызга Аллага шүгүр мына. Бул жакшы. Атыңызга затыңыз жарашып ушундай темирдей бизди жолду салып берип атасыңар. Ишиңерге ийгилик. Бирок каралоонун чеги ашып, иш саясатташып кеткенден кийин элдер кимдин кандай экенин, ак менен каранын айырмасын ылгай баштады. Элдер бул экономикалык диверсия эмес, саясий эрдик экенин жана ошол кездеги жетекчиликтин татыктуу чечими болгонун айтып чыгышты. Биздин өлкөдө катуу тобокелчиликсиз бир нерсени баштоо кыйын. Эми бул сыяктуу чаңдуу окуялар алдыда кайталанбаса.